Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. Айланага аппак кар жаап биз жолуктук долбоорунда ар бир катышуучу, ар бир талапкер өз бактысы менен күрөшүп жаткан убагы. Чындыгында жакынкы арада 2026 жылда кандай жаңылыктар болот экенин биз алдыда көрө жатарбыз. Анткени 2025 жылдын 5-сезондун акыркы чыгарылыштарында биз сиздер менен кайрадан жолугуп отурабыз. Чындыгында убакыт деген учкан куш экен. Бирок арадан 2 жыл өтсө дагы биз жолуктук долбоорунда 20дан ашык жуп баш кошту. Канча деген талапкер менен катышуунун сырттан болсо да бактысын тапканга биз себеп болдук. Кыргызстанда эң алдыңкы реалити долбоор. Канча деген биздин күйөрмандарыбыз, миллиондогон просмотрлар, миллиондогон эң жакшы каттар жана сиздердин колдооңуздар менен биз кайрадан эфирге чыгып отурабыз. Саламатсыздарбы? Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Чындыгында көптөгөн суроо жаралышы мүмкүн биздин көрөрмандардан. 5-сезон канча катышуучу кетет, канча катышуучу калат. Ошондуктан мен барыңыздардан сурамакчымын. Экранга жакын келип берсеңиздер, биз сиздер менен бирге маектешип, кайсы катышуучу кетерин, кайсы катышууну алып каларыбызды чогуу чечкенге аракет кылабыз. Биз баштадык анда. Албетте бул биз жолуктук долбоорунун башкы демөөрчүсү чемпион чайы. Биз ар эфир сайын чемпион чайын ичип туруп анан баштаганга аракет кылабыз. Анткени чемпион чай бул Кениянын алыскы талааларында өзгөчө жалбырактардан, чөптөрдөн, даамдардан терилип, Орто Азияда, СНГда эң алдыңкы чайлардын бири десек болот. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. Жана биздин кийинки демөөрчү билейин. Биз майрам жакындаган сайын баарыбыз бир сыйкырды күтүп калат экенбиз. Бул сыйкырды бизге Кыргызстанга Демирбанк мурда эле берип койгон. Кандай сыйкыр десеңиздер, 31 декабрга чейин Демирбанк өзүнүн кардарларына мобилдик тиркеме аркылуу онлайн кредит алууга сонун мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ошондуктан шашылып 2222 номерине чалыңыздар. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченим өнөк ичинде өзгөрөбү? Бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. Бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Жана албетте бул биздин кийинки демөөрчүбүз сапаты жагынан мыкты, баасы жагынан дагы арзан, сынбай турган смартфон тууралуу айтып беребиз. Бул Honor X9D, ал суу өткөрбөйт, бекем жана кармаганыңызга дагы стили, дизайн жактан дагы өтө сизге ыңгайлуу болуп жасалган. Ошондуктан биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү Honor X9 телефонун көтөрсөк деп тилейбиз. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Акыркы чыгарылыштарда тилекке каршы биз боло албай калдык. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта да менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы жок.
Гүлназ айым айтып калчу эле, сен барда баары 2 жолго түшчү эле депчи. Наоборот, мен жокто түшүп калыптыр 2 жолго. Анан мен дагы аягына чейин чүрүп койгонго аракет кылайын, чечилбей турган нерселерди аракет кылып, жалпы командабыз менен чечкенге аракет кылалы. Биз биринчи эле Бердибек мырза менен Альбинаны. Ортоңуздарда көп нерсе айтылып калды. Көрүүчүлөр деле түшүндү, көрдү. Бир жума убакыт берилген. Ошол бир жумада эмне чечимге келдиңиз? Ассаламу алейкум, Канат мырза, кандайсыз, жакшысызбы? Катышуучуларга салам, баарыңыздарга кандайсыздар? Мен биринчи азыр ыраазычылыгымды Гүлназ айымга айткым келип атат. Мурунку эфирде Альбина экөөбүздүн ойбойубузга койбой эле силердики бүт элек, баргыла жакшына сүйлөшүп келгиле деп жөнөттү эле. Чыгып сүйлөштүк, жай чечиштик. Экинчи эле ыраазычылыгым ушул Альбинага айткым келип атат. Жаманбы, жакшыбы, узак эле мөөнөт сүйлөштүк окшойт. Башында эле билгенбиз да, характерлерибиз бир аз туура келбешинчи, бирок ошого карабастан экөөбүз тең аракет кылдык. Ошого Альбинага ыраазычылыгымды айткым келип атат. Убактыбыз кетти. Анан бир аз белегим бар эле, ошолорду берип коеюн. Белекке чейин сүйлөшүп алчы. Аябай сонун коштошуп, жана аябай бир даярданып келген окшойсуздар, бир мындай сонун коштошуп коелу, сага да жаман айтпай, мага да жаман айтпай депчи. Ошон үчүн Гүлназ айымга ыраазычылык айткым келип атат да, эгерде аябай сүйүнүп атат Гүлназ айым, ошол бир жумада келип сонун жаңылык менен келиптирсиңер, азыр көрүп атса сүйүнүп атса керек. Мурунку эфирде эгерде ошентип жаман нота менен бүтүрүп койгондо мен өзүм деле кыжалат болуп калмак экенмин да. Жакшы нотанын бүтүшү себеп эмне болду? Эми көп нерселер айтылды, туура. Бирок мындай далилдүү нерсе жок да, сиздерде ушундай болуп атабы? Мен ойлоп атам, кайрадан биз каникулга тарагандан кийин сиздер кайра эле сүйлөшүп алчудай сезилип атасыздар да. Анан жөн эле эзилип эле, көрүүчүлөрдү эзип, өзүңөрдү эзип эле. Саламатсызбы, Канат мырза, саламатсызбы катышуучулар. Андай болбойт. Анткени мен өзүм чечиммен бир нерсени чечсем болду дейм да. Мурункусуна мен болсо күлүп унчукпай койгон болчумун. Анткени ал моментте мен өзүм ойлонуп жүргөн болчумун. Азыркы учурда мен уже өзүм чечимге келдим, болду дедим, значит болду. Мен айтып кеткендей эле мурунку эфирде дагы бизге үлгүлүү үй бүлө келгенде алар айтты да, көңүлү калса адамдын, сен кандай белек бербе, эмне бербе, көңүлүн кайра кайтара албайсың деди. Ошондой эле мен көңүлүм калды бул отношениядан. Мен өзүмдү мындай мырзага кыйбайм. Сиздин көңүлүңүз калыптыр, бирок жүрөгүңүз калбай атыптыр да. Сизде таарыныч бар экен да, жок, сизде таарыныч бар экен. Ар бир мамиледе көңүл кала берет, бирок көңүлдү кайра кайтара берет да. Эми бул көңүл калды деп адам мээсине киргизе албаш керек да. Анткени адам мамиледе жүргөндө бири-бири менен урушуп көңүл калуу боло берет да. Бирок анчалык көңүл калтыра турган эмне болду сизге? Кечирбей турган, чечим чыгара турган эмне маселе болду? Биринчиден эркек болсо башында билген кандай характерим, мен ошого карабай өзү айткан болчу. Жок, мен ошого чыдайм, баарын макул болом деп айткандан кийин мен үчүн айткан сөз атылган окта айткандан кийин аткарылыш керек. Биринчиден. Экинчиден болсо кыз жигитке өтө азыр мону биринчи ушуга жооп береличи. Кайсыл нерсени аткарбай койду, сиз кандай характериңиз бар сиздин? Мырза, оюнча менин характерим өтө катуу болуп жатат. Жана болсо өзүмдү ойлоп эгоист экенмин. Мен аны билген эмесмин, кийин билдим. Ошол себептен. Сиз эмне себептен, азыр бирден жооп берели, сиз эмне себептен өзүн ойлоп, эмне себептен эгоист дедиңиз? Эми азыр Альбина жөнүндө жаман айткым келбей атат. Уже айтып койгонсуң, айта бер. Жок, мен Альбинага болду, эч кандай капачылыгым жок. Биз сүйлөштүк го, капачылык жок дедик. Эми азыр кайра эмнеге баштап атасың? Капачылык, эч кандай таарыныч жок. Мен Альбинага болду, бир гана ыраазычылыгымды айтам. Ооба, бизден түшүндүк, кечиресиз, түшүндүк, бөлүп койдум. Эки жолго түшөсүңөр баары бирчи, бирок биз силерге убакыт бердик да, биз жөн эле силерди жөн эле алып отурган жокпуз да. Ошол себебин айтып туруп анан сонун коштошуп койгула, болду. Капачылык жок экенин түшүндүк. Бирок эмне себептен көңүлү ошол эле нерсе болуп атабы? Жок, мен айтып келе атпадым, силер болсо токтолуп жатпайсыңар. Мен бул жерден капачылык болгон жок. Капачылык болсо мен мынтип айтпайт болчумун да, мен болсо эмне себеп үчүн бул менин мырзам эмес экенин айтып келип жатам. Биринчиден ушу айткан сөз аткарылган жок. Экинчиден болсо
Мен оюм боюнча эми эркек киши деген кыз киши менен талашып, анан ар бирин перечислять этип, ошол өтө төмөнкү да. Ошол себептен жана болсо айтып бергиле да, койдурла кой. Сен ошондо кайсыл убадан айтып атасың аткарылган жок деп? Мен ошол убада жөнүндө биринчисине жооп бердим. Анан кийин болсо кыз жигитке өтө эле жакта мен айткан болчумун да, бул мырза айтып жатпайбы, биз болсо башында эле билгенбиз депчи, ошону билген үчүн эмнеге кетет, кадамга тыштайт. Анан кийин болсо мен айткам ошол тышта кыз жигитке өтө элек деле бердик жакшылап ойлон дегем. Сен болсо экөөбүз ар бир башкача адамбыз дедим. Сен башка ойдо, мен башка ойдо. Сага башкача кыз керек окшойт, мага да башкача кыз керек. Өзүбүздү жөндөн эле кыйнабайлы деп мен айткан болчумун. Ошондо дагы болсо жок, кыйнабайбыз, аракет кылып көрөлү деп мырза тараптан болгон болчу да. Анан кийин келип, мына мен башында эле болгон ошондо айтышкан, бул кыз да мынтип айткан, башында болбойт деп, мен ошондо ойлонушум керек болчу, анан кийин мындай болуп калды деп мага өтө төмөнкү да. Мен ошондо айткам, ойлонушум керек болчу деп айткан эмесмин. Мен ошого карабастан аракет кылдым дедим. Анан характерим ушундай болгон, башында эле билгенсиң деп атасың. Ооба билген, бирок адам кичине мындай аракет кылып характерин оңдосо болот да, мен болушум ушул. Кандай эме кылсаң ошондой кабыл ал деп эле баягы. Кабыл алам деген сенсиңби? Жок, мамиленин үстүнөн иштеп аткандачы, бул кабыл алам дептир. Бирок сиз дагы мындай аракет кылдыңызбы, мындай кабыл алайын? Мен аракет кылдым, бирок мырза үчүн аракетте көрүнбөптүр бул нерсе. Ооба, биз бири-бирибиздин адамыбыз эмес экенбиз, бири-бирибиздин аракетибизди деле байкаган жокпуз, ошого туура келбейбиз го. Менимче Альбинанын ичинде аябай эле чоң таарынычтар бар. Жок, таарыныч эмес, таарыныч болсо мен мынтип айтпайт болчумун да. Мен эмне үчүн бул мырза менин мырзам эмес экенин деп дагы бир жолу кайталап кетейин. Ошол себептен ушинтип айтып жатам, перечислять этип. Ошол мындай көрдүңөр, мындай таарынычтай эле айтып атасыңар да. Жо, мен туура эмес айтып атамбы? Балким катышуучулар деле өзүнүн оюн айтсынчы. Таарынгансыз болуп көрүнүп атат. Анан бир пайда болду да, бир суроочу, Альбина айым, сиз мындай аракет кылдым дейсиз. Анан ошо аракет конкретно ошо эмне кылдыңыз? Ошону айтып бериңизчи, түшүнөлү. Жооп бериш керек. Жашоо деген ушундай. Айтып кеткен эле билбейм, бияктан баары байкашат, анан келип эле бияктан кайра болсо аракет кылган жокко, мына оома да, баарычы оюн өзүнүн мнениясына тура алышпайт тук. Биринчиден мен узун кийип баштадым. Жана болсо инста баракчама киргизген жокмун эчтеке. Жал жактап башка балдар менен сөйлөшкөн жокмун. Дос балдарың жок кыл деп айттыңар. Ошол моментте дос балдарым жок болгон. Бирөөсү менен сөйлөшкөн жокмун. Ошонун баары аракет эмеспи? Аракет да. Бул жактан бизден сон Азамат Альбина. Сон ушинтип айтыш керек да өзү негизичи. Бердибек мырза, сизде эмне болуп атат? Балким сиз жөн эле көп нерсе сизден кеткен сыяктуу сезилип атат да бизгечи. Эми менин аракеттерим айтып берейин, Жо, мен деле эми колдон келишинче көңүлүнө алган аракет кылдым. Ухаживать этип, баягы романтичностьти включать этип. Анан экөөбүз баягы болбогон нерсенин айынан эле таарынышып калабыз да. Бир нерсе жазсаң эле баягы анча-мынча тексттердин катачылыгынан деле бир нерсе таап тез эле капа болуп калат. Бир паста таарынып калат да. Анан мен бунун кайра баягы кечирим сурап эле, көңүлүн алып, ушунун көзүнө эле карап калдым да. Анан уже мага мындай отношения жакпайт, болбойт. Тажгүл келиңизчи. Бердибек айтып атпайбы, мен аракет кылтам депчи, бирок Бердибек 2 жолу фрукт алып берип, анан бир гүл берип койгон, ошондо аракет кылдым деп атабы. Анан бул аракет кылбай эле каждый эфирде келет дагы, Альбинаны эле жей берет, сен антпедиң, сен тигинпедиң деп милдет кылыпчы. Күйөөсү боло элек жатып эле ушундай условияны койгон, бул туура эмес дейм да. Альбина башында өзү аябай яркая болчу. Могул эфирде деле башталышында аябай жайнап, мындай күлүп жайнап отурчу да. Азыр болсо мындай постепенно Бердибек менен сүйлөшкөн сайын мындай чүнчүп кетти да. Мындай даже незаметно Альбина эфирде отурабы, барбы, жокпучу. Тажгүл, Альбина азыр деле яркая, жакшына эле турат кой. Анан баягы эфирде айтылган 2 фрукты, гүлдү сен эфирден сырткары эмне болгонун билбейсиң да, эч нерсени билбей туруп эле. Билген үчүн айтып атам да сага. Анан Альбина чындап эле азыр аябай өзгөрүлүп кетти. Аны бир эле биз эмес, даже көрүүчүлөр деле байкап атат.
сиз үчүн өзгөрүптүр да Бердибек мырза, узун кийинип баштаптыр, дос балдарын дароо жоготуптур, ошол замат Инстаграмга сиз айткандай киргизбей аттыр. Ошонун баркына жеткен жок. Жок, действительно көрүнүп атат да, ошол Альбинанын өзгөрүштөрү сразу, а Бердибектин өзгөргөнү көрүнбөптүр. Бир башынан претензия айта берчи, азыр деле ошол претензиясын айта берет. Мындай өзгөрүштөр көрүнбөйт да, мындай прям эркек катары Альбинаны мындай көтөрүп койгону, мындай жок да. Кабыл алам дейт да, бирок ошол заматта эле кайра болсо өзүнүн сөздөрүнө өзү каршы келип айтып баштайт. Мен деген Тажигүлдүн сөзүнө мындай кошкум келип атат. Мисалы үчүн деген антип айткан бир аз туура эмесирээк деп ойлойм. Сен 2 эле фрукт алып келдиң деп андай деген нерсе мындай вообще туура эмес да, кыздар. Анан например, хоть бир штук, бир кичинекей шоколад болсо да ошону деген кандай кабыл алсаң, ал ошончолук көбүрөөк мындай бергиси келет да. Менин көз карашым ошондой. Сен мисалы үчүн бир кичинекей шоколадка аябай сүйүнүп, деп мындай өзүңө эмоцияң көрсөң, ал деле сага көбүрөөк нерсе кылгысы келет да. Антип басмырлап же болбосо 2 эле фрукты деп андай нерсе туура эмес го дейм. Ошон үчүн анан Бердибектин аракетин биз билбейм, эми Альбина менен жакшы деле сүйлөшпөйбүз, бирок Бердибекти биз сырттан билебиз да. Аябай сабырдуу, мындай бир мүнөздө, бир калкта жүргөн бала, жакшы эле чыдады, туруштук берди го деп ойлоймун, өзүм жеке оюм. Анан ич ара экөөнүн ортосунда эмне болуп атат билбейм, бирок экөө бир урушуп, бир жарашып, билбейм кандай жыйынтык болот. Мен Гүлага жооп берип кетейин. Бул айтып атпайбы, ошондо берген фруктысына наразы болуп атат депчи. Андай жок. Альбина наразы болгон жок. Альбина аябай сүйүнүп бизге жиберген ошонучу, мага Бердибек алып келди депчи. Анан Альбина антип анчалык деле андай нерсеге маани бербейт. Сен айтып атасың, сен өзүң айтып атам, Альбинанын жок. Болду, бул теманы жабалы. Кийинки суроолор бар. Келиңиз жооп бериңиз. Эме кылайлычы, күнөөнү мен өзүм мойнума алып, хорошо, мен аракет жакшы кылбапмын. Ошон үчүн Альбинага туура келбейт экенмин. Хорошо, Альбинага менден да жакшы жигит келсин деп айтам башка. Жок, сизде деле таарыныч бар да. Жок, сиз деле дагы деле жакшы көрөсүңөр да. Бирок мындай өртөңөрдү бир сөз эле кармап турат, бир урушуп койгонсуңар, ошого намыстанып атасыңар да. Жок, бир эле сөз эмес да, бул жерде көп, ошон үчүн Эми себебин айткылады, ошо долбоорго эмнеге келдиңер ошол? Айтам, реалити долбоор, эми мамиле курганымды айтам, эки жолго түшкөнүмдү айтам деп. Именно реалити долбоор болгон үчүн мен мурунку эфирде айткам, эмне кандай критерийлери туура келбегенин. Анан ал үчүн кайра мени баягы майдасың деп эме кылтат да. Азыр жөн эле баары жакшы, сонун деп туруп бүтүрүп койгондо ушундай суроолор болмок. Эмне себептен айткыла депчи мен айткам мурунку эфирде. Жок, могу бир жума аралыгында аракет кылдыңарбы? Жок, аракет кылган жокпуз. Биз бир жума аралыгында отуруп сүйлөштүк. Дальше улантабызбы же токтотобузбу? Эфирден кийин биз сүйлөштүк. Мырза болсо айтты, кел кайра сүйлөшөлү, чогуу болойлу деп. Өзү сунуш киргизди. Эфирден кийин дагы аракет кылып көрөлү деди. Бирок мен тараптан айттым, мен жок, мен каалабайм уже деп. Жакшы, суроо бар? Саламатсыздарбы, Бердибек? Баягы эфирде деген аябай чечкиндүү кадам кылып, кыз жигит болуп, жуп катары бололук деп сунуш киргизгенсиң да, анан кийин кайра бат эле экөөңөр 2 жолго түшкөн жатасыңар. Ошого себеп балким силердин үй бүлөңөр тараптан басым болуп аткан жокпу? Сен кыздын көзүн карап жүрө бересиңби? Кыз деле сага кичине ийилчек болбойбу деген сыяктуу сөздөр айтылган жокпу? Мен мурунку эфирде айткам, үй бүлөм менин бардыгы бир ооздон аябай колдойт. Мен кандай решение чыгарбайын. Бул жерде эч кимдин сөзүн уккан жокпуз биз. Үй бүлөбүздүн деле, элдин деле, катышуучулардын деле. Бул жерде чече турган мен, анан Альбина. Альбина экөөбүз чечтик. Всё. Жакшы, сон. Суроолор болду окшойт, Эржан мырза, келиңиз. Эми кандай экөөнүн аракет боюнча айтканда, экөө жакшы аракет кылды да. Бирок экөө огонь и вода да барбычы. Мисалы үчүн Альбинанын сөзүн байкап көрсөк азыр, бул эртерээк кутулуштун аракетин сүйлөп атат да бияктанчы. Бул Бердибек башка кыз менен сүйлөшсө деле, по-любому ошону айтат да. Саган вообще туура келбейт Альбина. Вообще туура келбейт. Сени да кабыл албайт. Эрте айттыңыз да, Эржан мырза. Эмнеге мурда айтпайсыз? Кабыл албайт да. Ошондой да. Азыр деле айтып койгонуңуз туура. Огонь и вода. По-любому. Огонь и вода жакшы да, өкө тең огонь болот атпайбы? Бирок жок дегенде өчүрүп турса бири-бириники жакшы болмок да. Канат мырза, Бердибек мырза айтып калды го, Альбина тамак жасаганды билбейт депчи. Ошол себептен менде белегим бар эле.
торт. Бул кичинекей торт өзү кол менен жасаган Медовик Бердибек мырзага. Тамак жасаганды билем. Ошондо кандай тамак жасай аласызбы же жасай албайсызбы ошол жөнүндө? Мен мына биз кыздар эмес го, кандай десем, кылыгыбыз менен анан бул текшерүү убагында эле мындай жөн эле бир моментте айтып калгам да мен. Тамашалап эле. Тамашалап эле. Бул мырза тике кабыл алып, жок жасаган билбейт экен деп өзү бул минус көрдү. А негизи мен тамашалап эмне дейт экен деп жөн эле байкап көрөйүн дегем. Торту жеп кайра сүйүп калбайсыздарбы? Альбина, сен азыр туура эмес айтып атасың. Минус экен деп билген жокмун. Эгер тамак жасай албасаң, мен өзүм жардам берем деп айтканмын, Альбина. Өкүңүз дагы эле сөзүңөр бүтпөйт экен да. Бизге келип эле кыйын болосуздар же. Тортуңуз үчүн аябай чоң рахмат. Мен дагы өзүм белектеримди берип коеюн, Мен экинчи ирет ушундай баягы горшоктогу гүл берип атканымдын себеби биздин үйдө апам аябай ушундай комнатный гүлдөрдү өстүргөндү жакшы көрөт да. Өзү гүлдөрү дагы көп. Анан ар сезон сайын чет мамлекеттерге, коңшу мамлекеттерге гүл фестивалдарына барып, ушинтип үйдө аябай жакшы карайт. Ошол себептен мен өзүм дагы жакшы көрөм. Анан Альбинага дагы ушундай жакшы гүл берип атам. Кийинки белектерим жайнамаз. Аялдарга керектүү жакшы эки китеп. Ушу китепти окугандан кийин кайра жолугуп албалы анан. Чоң рахмат өлү. Ай. Анда биз Бердибек мырза Альбинага да ыраазычылык билдиребиз. Экөө тең бири-бирин сынап көрүштү, бири-бирине мүмкүнчүлүк беришти. Бирок чындыгында тагдыр экен, жашоо экен. Бирок биз ойлойбуз эми сөзүңөргө туруп сүйлөшпөйсүңөр депчи. Кайрадан Бердибек мырза ойлонуп кайра гүл көтөрүп келип калбайсыңар деп ойлойбуз. Мен сөзүмө турам. Болду, анда экөөңөр тең өзүңөрдүн теңиңерди издегиле. Буну ала кеткиле. Канат мырза айтам деп унутуп калыптырмын. 100 000 тапкан талапкерди күтөм. Мен дагы өзүм талапкерим айтып коеюнчу. 150 000 тапкан талапкер. Ыймандуу, жакшы, келбеттүү кыздарды күтөм. Ошондо мен ыймандуу жана келбеттүү болбодумбу? Албетте, сиздердин кол чабыңыздар менен жана катышуулардын кол чабысы менен биз бул жака дагы бир өзгөчө талапкер мырзаны чакыргана турабыз. Балким бул талапкер мырзаны бардык биздин көрүүчүлөрүбүз тааныйт. Дагы да болсо бактым менен күрөшөм. Дагы да болсо өз теңимди тапкым келет. 5-сезондун аягында да келейин деп чечти. Алдыңыздарда талапкер мырза. Дамир мырза! Ассаламу алейкум. Куш келипсиз, Дамир мырза. Бул жолкусун кимге келгениңиз абдан кызык болуп атат, бирок мен Дамир мырза баа бермекчимин. Жигиттен эч убакта сынбаш керек да. Мисалы, жашоодо не себептен күлүп атасыңар, не себептен күлүп атасыңар? Күлбөш керек, наоборот колдош керек. Анткени бул жерде мырза өзүнүн мындай күчтүүлүгүн көргөзүп атат, мындай ички дүйнөсү жана өзүнө туруктуу экенин, элдин сөзүн укпайт, өзүнө жашоо кандай жакшы ошондой жашаганды каалайт экен да. Ошон үчүн ар бир айымда ушундай мырза болсун деп тилейм. Сиз өзүңүздүн теңизди тапкычакты эч качан токтоңуз. Ошондо сиз эртерээк үйлөнөсүз жана чыныгы тапкан бактыңызга жолугасыз. Анткени сиз ошол аракеттин үстүндөсүз. Отуруп анан кимге келдиң дедирбей эле биз дароо эле
сүйлөтсөк болчу да экен. Урматтуу биздин катышуучу бийкештер, Дамир мырза кандай экенин билебиз. Кандай болуп мурда Ширин айым менен эки жолго түшсө дагы өзүн туруктуу көргөзүп, өзүн баардык жактан. Бирок биз сураштыра келгенде Ширин айым экөөнүндө тең ката бар экен, ошон үчүн экөө бири-бирине туура эле болду дейм, эч кимисине күнөө жок болуп калды. Бул жолкусун бирок ушундай мырза да кимге келди болду экен, ошол айым чындап бактылуу экен деп койбой, алдын ала. Жок, сизчи мындай элечи, толкунданбай айтыңыз. Ойлондуңуз, сизге деле келиш оңой болгон жок, кантип чечим чыгардыңыз жана кантип ичиңизде дух ойгонду, ошолор жөнүндө айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар деп койсом болот, бывший да. Буларды көрүп таанып, чындыгында бул жака келгендин себеби деле бир жакшы айым үчүн дагы келдим. Сиздердин долбооруңуздарда дагы бирөө бар экен. Сыртта да көп эмеспиздики? Микрофон жакыныраак тура. Сыртта жок бизде пока. Сыртта жок, ичтен издейин деп атасыз. Ичинен деп. Ал айымдын эмнесин жактырдыңыз? Ал айымдын өзү жактыра турган жери өтө көп экен. Айта берсең түгөнбөйт экен. Анан ошого аны кандай азыр чакыралыбы же бир аздан кийин чакыралыбы? Азыр чакыралы дейм. Мен гүлдү карап жөлүнө турам. Анда Айдинай айымды чакыралы. Келе койгула. Өзү. Отуруп берели. Куш келипсиз, Дамир мырза. Балким Айдинай менен сиз Инстаграмдан сүйлөштүңүз, ошондон баштайлычы, интригадан сыр. Интригадан баштай турган болсок, Айдинай менен негизи бул жерден кеткенден бери долбоордогу адамдар менен деле сүйлөшкөн жокмун, эч ким менен. Мен өзүм жумушу менен жүрдүм. Биз эч ким менен пока сүйлөшкөн жокпуз. Анан Нурзаданын туулган күнү болгон, ошол жака барып эле көрүп калбасак, атак туулган күндө. Атак эч ким менен жазышкан жокпуз. Көргөндө басып келдиңизби? Жанына басып келип, кандайсың анан? Мен туулган күнгө барган жокмун да. Сиз барган жоксузбу? Айдинай, сиз күттүңүз беле? Привет. Учурашып алайын кандай? Мен күткөн эмесмин. Биз буга чейин тиги реклама тарталык деп эле, видео тарталык деп сүйлөшүп жүргөнбүз. Келем деген такыр күткөн эмесмин. Биз реклама тартабыз деп бирок жолуга албай жүрдүк. Сиз ушул мен таң калып атам, ушу реклама тартам деп эле сүйлөшүп көрөлү деле чалышыңыз керек экен да. Сиз бул убакка чейин реклама тарталы деп атып эле ушундай сүйлөшүп атасыз да. Же сизде мындай ход ушундайбы? Реклама тарталы деп элечи. Жок, бизде ход андай эмес, пользовательдердин ходу ошондой. Например, бала чыгып сүйлөй турган болсо, көрүүчүлөр дайыма баланы өткөрүп салат дагы, кыздын мааниси бар сүйлөбөйбү, мааниси жок сүйлөсө деле, бирок ошондой кыздарды реклама түшкөн кыздар сиз тандайт экенсиз да? Реклама түшкөндөрдү биз тандайбыз. Өзүңүзгө тандайсызбы же ошо пользовательдер үчүн тандайсызбы? Ал именно көрөрмандар үчүн тандайбыз. Бирок Айдинайды өзүңүз үчүн тандадыңыз. Айдинайды өзүм үчүн тандадым. Рекламага сүйлөшүп атабыз. Жагабыз кетти. Кайсы суроолорду бере берейин. Булар силер бүтүргөнүңөргө 2 жума болду да. Анан ушу 2 жуманын ичинде стресс болдуңуз. Жок, тез аралыктын ичинде эле чечим чыгарып кантип келип калдыңыз дейм да. Ооба, негизи бүтүргөнүбүзгө ошол 2 жума өттү. Ошол 2 жуманын ичинде мен негизи дайыма бат чечим чыгарам, анан уверенный чечим чыгарам дейм да. Дейм да деген эмес, эми негизи ошондой. Анан негизи бул Айдинайга чечим чыгарып келгендин бир себеби бар. Бир десем деле жаңылышам, бирок көп эле себептери бар. Эң бир главный себеби бул Айдинайда өтө мындай хейт кеткен да. Анан ошончо комментарияларды окуп чыктык, ошончо сөздөр болду. Бирок ошондо дагы бул кыз жанагындай ак ыйлет, бирок сынбайт дейт го. Бул сынбай кайра эле
жанагындай эч кандай депрессияга кирип кетпей жана башкасы болгондо мен болду кетип калдым деп жанагындай сынып калмак да. Бунун эң уверенный жери ошол жери жакты, себеби семьяда деле ошондой кээ бир нерселер болот, ошол кезде капа болуп кетип калбай, Алдыны көздөй кеткен. алдыны көздөй кайра кетет. Демек экөөңүздөрдүн окшоштук жактарыңыздар экен да бул. Сизге да кеткен андай. Экөөбүздүн окшоштук жагыбыз ошол жак болду. Бул өтө жакшы сапат. Ширин окуңор бүтүрбөдүңөр беле бир кыздар жазып атат деппи? Ошол кыздар менен чечилди. Бунусу да точно эч ким жазган жок. Баары чечилип эле келди. Болгону гана баягы Адина айымдын да кичине көңүлү калып калгандыр, балким биз Бекмамат мырза менен чайга чыккандан кийин сырттан да кандайдыр бир үчүнчү күчтөр киришип, экөө эки жолго түшүп кеткен да. Ошондой нерсе кайталанбайбы сизде дагы? Шириндикиндей. Андай нерсе кайталанбайбы, аны биз экөөбүз чечишибиз керек. Себеби бир тарап эмне себептен экөөңүздөр чечишиңиздер керек? Себеби эки адам жолукканда экөөбүз мундун деле выборын всегда уважаю. Ар бир адамдын выборын уважаю. Анан бунда может мен буга жакпай калам, может или обратная сторона деп коет. Кээ бир характерлер может туш келбей калышы деле мүмкүн. Бирок ал эмес, суроо ал жөнүндө болгон жок. Суроо үчүнчү сүйлөшкөн кыздарыңыз жокпу? Ошол жөнүндө. Ошого эле так жооп берип коюңуз. Ага жок. 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 Жок эле. Жок. Ишенбей атып эле точно эле. Бирок эми эң нерсе туура ишенич. Эми баягы экөөңүздөр мамиледе элдин көзүнчө болуп атасыздар да, сырттан экөөңүздөрдү бөлүш үчүн кандайдыр бир эми көрө албаган адамдар деле, курбулар деле эки жолго чырып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биринчиден сиздер мындай ишеничке аракет кылыңыздар. Ушул сөзүңүзгө кошулам, ошол себептен деле келгем. Буга деле көптөгөн сөздөр жазылбадыбы, жана Казакстанга барып келди же и так далее депчи. Ошол жерде деле эми ар бир адамдын ниети туура болуш керек, туура ой максат коюш керек. Например, бирөө жөнүндө жаман ойлобош керек. Например, мага деле азыр эми эфирдегилер айтса керек да, ти Казакстанга барып эмнеге барды депчи, анан кайра ошол эле кызга эмнеге келдиң деши мүмкүн. Бирок ошого сразу эле жооп бере кетейин. Ар бир адамга ишенич керек да, анан туура ниет кылыш керек. Эми алар жөн эле барып келишти деген сөз да. Самое главное отношенияда бул ишеним. Ооба. Эми бул Ширин айым экөө кыз жигит болуп деле сүйлөшкөн жок. Экөөнү эми бири-бирине убакыт берип көрдү, демек болбой калды да. Анан бирок мырза бул жолкусун сизге келип атат. 5-сезон аяктап атканда келип атат да сизгечи. Сиз чайга чыгасызбы? Ооба, чыгып көрөйүн. Чыгып көргүлө. Келиңиз. Гүлү укмуш экен, салынган эмес кутучасы. Келиңиздер, ордуктардын ордуна алып бериңиз. Биз кийинкилерди чакыралы. Анда өткөнкү убакытта эле бизге Мээрболот мырзага Айза аттуу айым келген, талапкер айым. Келиңиздер. Мээрболот мырза, кандайсыз, негедир капалуусуз? Акыркы болгон бул жакта ситуациядан кийин ыр жазып, Инстаграмга видео тартып, андай болуп атып, анан Айза аттуу талапкер кыз келгенде көңүлүңүз көтөрүлүп калды эле. Бүгүн негедир көңүлүңөр жок. Эки жолго чыгат окшойсуңар, деп эле. Assalomu alaykum. Саламатсызбы мырза? Саламатсыздарбы жалпы катышуучулар? Амансыздарбы? Бага сөздүн токотер жери жакшы эмеспи? Ансарындай. Биз Айзаны келгенде эле айткам, жакшы кызсың. Аябай чечкими же болбосо көз карашы жашоо болгон. Бүт сонун эле. Бирок бизге деген экөөбүздүн кандай десем, экөөбүздүкү бирок бири-бирибизге дал келе турганда көз караштарыбыз бир аз карама каршы келген жерлери бар экен. Ошого байланыштуу биздин мамилебиз бир аз солгундайт. Солгундады же токтоду? Токтоду.
Айза, сиз буга эмне дейсиз? Мен саламатсызбы жалпы жамаатка? Мен буга эч нерсе дей албайм. Мен болгон аракетимди жумшадым. Жагалданып мен сүйлөш, мен сага келдим деп эметпейм. Түшүндүрдүм, айттым. Мырза өзү чечим чыгарды. Мен колдоп койдум. Болду. Мен буга чейин айтпадым эле, мен насилие кылбайм. Бирөөгө давление да кылбайм. Ошон үчүн бул өзүнүн чечимин мен колдодум. Себебин билсек болобу, эмне үчүн? Себебин айтпадым Эрболот мырза. Келишпей калдык. Келишпей калдык дейт. Карама каршы болуп калды биздин жашоого көргөн Слишком окшош болгондуктан общий язык таба албай койдук окшойт. Окшош болгондуктан? Эмнеңиздер окшош? Билбейм, Эрболот мырза айтып атпайбы? Экөөбүз окшош келет экенбиз деп баягыда деле айткан өткөн эфирде. Экөөбүз тең мындай жөнөкөй адамбыз, экөөбүз тең мугалимбиз. Экөөбүз тең бат тил табыша алат экенбиз. Анан билбейм, мен мындай деле айттым, тиндей деле айттым. Өзүм жөнүндө түшүндүрдүм. Чечим ушундай чыкты. Ушул жерден Мерболот мырза кичине мындай шашып койбодуңузбу деген суроо болуп атат. Аша чабып койбодуңузбу? Анткени бири-бириңерге мындай дал келише тургандай эле болуп көрүнөсүңөр да, мындай. Өткөн эфирде дагы сонун отургансыңар, бир күлүп мындай. Мен да суроо бергим келип атат. Мурунку эфирде дагы баягы экөө тең кесиби бир мугалим болгондуктан буну плюс катары көрдүңүздөр деле да. Азыр эми туура келбей калат экен деп атасыздар. Себеби бар, келишпей калдык деп атасыздар. Ошо эмне себеп, кандай себеп менен келишпей калдыңыздар? Же комментарийлерди угуп ушундай чечимге чыктыңызбы? Негизинен эмне комментарий? Комментарийде Айза айым жөнүндө айтып атат экен да. Мурун этот замужем была деп жазыптыр да, ошо же ошон үчүнбү, же может калыптыр. Может калыптыр. Ал суроону Айзага берели анда. Айза айым, ушу сиз мурун турмушта болдуңуз беле? Бул суроого жооп берип койсоң болобу? Сиз жооп бербесеңиз качасыз да. Ошон үчүн бул көрөрмандар эми ачык эле айтып койсоңуз болот. Жооп бербей койсоңуз көрүүчүлөрдүн ою да башка жака кетишет, катышуулар да башка жака кетет да. Ошондой болгон. Турмушка чыккансыз, Эми мындай, бул эми сиз аябай өзүңүздү күнөөлүү сезип айтып атасыз да, эми бул турмушта, жашоодо. Мына бизде Сымбат айым деле турмушка чыккан. Буну вообще сөз кылгым келген жок, анткени бул мурун эле болгон. Мен өмүр бою буну жаныма алып жүрө бербейм. Эми таанышып эле сразу ушундай болгон деп афиша кылып айта бербейм да. Анан эми бул адамга мүмкүнчүлүк бердим да, мени билсин деп. Башында айтканда бул өзү деле айтты, чайга чыкканда. Мен сразу эле ошол жерден токтотмокмун деди да. Бул аябай катуу карайт экен бул нерсеге. Мени эмне кемсинткендей кылып койду да. Анан ошого мен бир аз көңүлдөн ооруйт да. Жок. Бул кемсинт эмес, мындай да. Ошентип эле айтпадым. Негизи туура эле көз карашта карайм. Ар бир адамдын жашоосу тагдырына ар кандай болот да. Бирок тилекке каршы мен жашоону сенчилик деңгээлде баягы эмесин көргөн эмесмин да. Ошондуктан айттым, мен туура эле көз караш менен айттым. Башында эле бүт нерсени ачык айтса, баары жакшы эле болот депчи. Ошондо туура чечилет депчи. Башында эле айтты да. Экинчи жолу жолукканда айтты, биринчисин айтканда ошо баш эле болот да. Биз жекече өзүбүз күнөө алыс экинчи жолугуштан кийин айтылды да. Эми бул баш эле да. Ооба. Мен телефондон айттым. Бирок ушундай болгондур. Тилекке каршы ушундай чечим чыгардым мен өзүмдүн чечимим. Жок, бул жерденчи андай жаманбы эме деген жок. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар да. Бул жерде Мерболоттун тандоосуна биз сыйлашыбыз керек да. Анан Айзайым эч кандай ал нерсеге бул эч кандай күнөөсү жок, эч кандай эч нерсе эмес. Болгону гана балким экөөңөр эки жолго түшкөндөн кийин да бизди көптөн көрөрмандар карайт, көрүүчүлөр карайт, сизди өзүңүздүн бактыңызды табам деп жүрөбүз. Ошон үчүн сиз мындай кичине болсо да мындай түшүндүрүп айтып берсеңиз болот да. Канча жыл мурда чыктыңыз эле, канча жашадыңыз эле, ортодо балаңыз барбы? Балким көрүп аткан сырттан мырзалар сизди жактыраттыр, редакция менен сүйлөштүрөбүз. Эми азыр бул жерден түшүнүктүү болуп атат да, мамилеңер токтойт экенинчи. Ошон үчүн бул нерсеге кол чаап койсок болот. Талапкер айым жашырып койгон жок, элден уккан жоксуз, өзүнөн уктуңуз, кыскасы. Келиңиз. Айтып берейинби? Ооба, келиңиз, айтып бериңиз. Анткени сиз биздин редакцияга келгенден кийин уже биздин тарых баракчабызда каласыз. Биз аракет кылабыз сизге таап бергенге. Рахмат. Бул 4-5 жыл болуп калды го.
4-5 жыл мурун болгон. Бир аз эле жашап анан 2 жолго түшкөнбүз. Такыр эле мындай ката болуп калыптыр да, мен жактан дагы, ал мырза жактан дагы вообще эле келишпей койдук. Анда деле мен баарына макул болгом, ошондо да келише албай койдук. Анан мен буга чейин айтып өткөндөй, мен үй бүлөм жөнөкөй. Биздин үйдө деле мындай аябай деле оор күндөр болгон жок. Анан мен үчүн мындай стрессовый состояние болуп калды да. Анан ошого чыдай албай эле кетип калдым. Бир аз эле жашап, бир 3-4 айга дейм ошондой эле жашадык. Балабыз жок. Балаңыздар жок. Мерболот мырза капачылыгыңыз жок? Жок. Жок. Сурооңуз. Айзайым, мен сизди колдоп кетким келип атат. Сиз эгерде турмушта болгон болсоңуз, бул эч кандай өзүңүздүн самооценкаңызды түшүрүп же ката сыяктуу кылып кабыл алганыңыз бул туура эмес. Мындай сулуу десеңиз сулуулугуңуз бар, бой десеңиз боюңуз бар, ой десеңиз оюңуз бар. Ордорду мен сүйлөгөн татынакай кыз болуп көрүнүп турасыз. Сизге да өзүңүзгө татыктуу, самоуверенный, самодостаточный, чынакай жигит сизди кандай болсоңуз ошондой кабыл алат го деп, ошондой жигит жолугат го деп ишенем. Сизге жакшылык каалайм. Чоң рахмат. Мен дагы Айзайымга азыр көрүп мындай аябай жаман болуп кеттим да, мындай уялгансып ошондой эч кандай андай болбосун деп айтмакчымын. Ошо Айдинайдын сөзүнө кошуламын. Бардыгы эми гана башталып атат деген ойдомун. Ошондуктан башыңызды өйдө көтөрүңүз, андай эч кандай уятı жок дейм. Бул эми тагдыр экен. Ар ким ар кандай эртең эмне болуп кеткенин билбейбиз. Ошондуктан эми Мирболот мырзанын да көз карашы ушундай экен. Аганда сындагандай акыбыз жок. Бунун чечими ошондой, Айза дайым да ошондой болуп калыптыр. Ошондуктан бир гана маанаңызды түшүрбөңүз деп айтмакчымын. Жана ыйлабаңыз, пожалуйста. Такыр андай ыйлай турчу, такыр андай жагдай эмес. Кол чап коелукчу, эмеге айып. Мерболот мырза, мен сизди эме кемсинтип атам деп кабыл алып калбаңыз. Просто Айзайымга эме колдоо иретинде сизге да өзүңүздүн жубуңуз жолугат, буйруса деген мааниде айттым. Менин оюмча бул эч кандай бир жат көрүнүш же жат кароо эмес да. Бул мындайча айтканда менин өзүмдүн чечимим бар, менин дагычы. Анан сиз ыйлабаңыз, мен сиздей эле тагдырларды мындай түшүнөм, чын эле түшүнөм. Мындай сырттан түшүнгөнүм менен бирок мен жашоомо баягы кандайдыр бир туура көз карашта карай албасам дагы, бирок өзүмдүн негизи мындай жашоодо болот бар нерселерди баягы колдоп эле көрүп эле жүрөм да. Ошондуктан сиз мени да туура түшүнүңүз, мен да сизди дайыма туура түшүнөм. Сизге дагы баягы өзүңүздү түшүнгөн, чын айтмакчы. Өзүңүз кандай болсо ошондой колдой алган инсан жок эмес, албетте бар. Андыктан мен сизге айтар элем, ыйлабасаңыз, ушу мен кыз кишинин ыйлаганын чамамдай башкача кабыл алам да. Ошондуктан башында эле айткам, ыйлабасаң. Мен башында эле айткам, телефондон айтканда эле чайга чыкпай эле коелу дегем. Сага туура келбесе азыр эле айтып кой дегем да. Бирок эми бул чайдын үстүнө сүйлөшөлү, анан чечишели деп ошентип айткан да. Мен өзүмдү билем да, мен мындай лучше жөнүнө кетип калган жакшы да, мага монтип отуруп эзилип анан давай эми жакшы бар, эми жакшы ал, сен жакшы кызсың деп мындай соплюжуйся жакпайт да магачы. Анан чайга чакырып ошентип эзип отурду да кечке, жана ошого бир аз эметип калдым. Башкача сөздөрдү айткан, ал жерде мындай сөздөр эмес болчу. Биринчиден кечиресиздер, негизи мындай да, Айза, эми ачыгын айтып берейин сиздерге. Адамды жамандап коюш бул минут эле да. Минут эле. Мен биринчиден Айзайымды сыйладым. Айзайым, мен эч кандай өзүнүн оозунан уккан жокмун биринчиден. Бул жерде айтып атпайбы, мен өзүм айттым деп өзү айткан жок. Мен өзүм мага сунуш келди, суранам, эфирди көрбөй эле коесуңбу деп сунуш келди. Мен айттым, комментарийлерин карап коюн, кача комментарийни окубай эле койчу, пожалуйста деди. Ошентип 2-3 жолу айтылады да, окубай эле койчу депчи. Мен өзүмдүн эфиримди көрүп комментарийсин окудум. Комментарийден бир эмес 2-3 жолу кайталоосун көрүп калдым. Комментарийлер келип атат, улам жазуулар болуп атат. Бирок өзү тараптан дагы Айзаны тааныган, может, кайын журту билбейм, ошол тараптардан дагы жекече баракчама да жазып келип атат да. Анан скриншот кылып, аны мен Айза менен жакшы эле сүйлөшүп аткан маалда жөнөттүм да. Айза, ушул сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар, өзүңөн угайынбы депчи. Анан Айза бир аз турду дагы,
ооба бул чындык деп жооп берди. Анан Айзага айттым, кел анда, өзү айтты, бир күн убакыт бар, өзүң ойлон жакшылап деди. Мен айттым, Айза, кел анда экөөбүз чайдын үстүндө жашынакай сүйлөшүп чечип алалы дедим да. Жашынакай сүйлөшүп чай үстүндө чечип алалы, мен сени чайга чакырайын, кел ошол жактан, может мен дагы жакшылап, мындай колдон келишинче менин өзүмдүн оюмду кененирээк чай үстүндө сүйлөшүп берели деди. Бул жерде эч кандай жаман нерсе болгон жок. Анан Айзайым ошо келгенде бир аз мен чечимимди резко туура эмес кабыл алганга байланыштуу, баягы ушундай, бирок бизде анчалык катуу сөз деле болгон эмес. Баягы ар бир кыздын характери бар эмеспи? Резко ошо характерин көрсөтүп эле, резко сүйлөп эле, резко телефон чукуп эле мен кете берейинчи дегенге чейин барды да, кой кетпе, чай ичели, кененирээк сүйлөшөлү кой деп атып, арагына чейин сүйлөшүп, мындай колдон келишинче жумшак түшүндүргөнгө аракет кылдым, бирок жок, ошол жерден эле жок, сиз түшүнбөйт экенсиз, колдойт экенсиң, анан мына деген мындай сөздөр да кетти да. Мен деле өзүм таң калып калдым, бирок анан Айза айттым, бул менин күнөөм эмес, Айза, бул деген баягы чечим, ушундай чечим. Мен колдон келишинче бүт нерсени түшүндүрүп бердим да. Эми экөөбүз сүйлөшүп аткан кезде үй бүлө жөнүндө деле сүйлөшөбүз, башка жөнүндө деле сүйлөшөбүз. Балким ошонун баарын чогултуп туруп, ушундай өзүнө туура эмес кабыл алып калды деп ойлойм да. Негизинен мындай катуу деле сен ушундайсың, сен мындайсың деген сөздү бетин айтканда мен деле корком да негизи. Антип эч ким деле бетке сала албайт да. Мен ошо балким угуп калгандан да өзүмдү карманып отуруп, айтсам айтпасам деп атам, скриншот кылып өзүм жөнөтүп анан сурабын. Эгерде мен чында Айза сен айткандай болгондо мен эмнеге айткан жоксуң, анда айтсаң болмок да деген сөздөргө чейин деле бармакмын да, бирок жок, андай кылган жокмун. Колуман келишинче айттым. Сен өзүң айтып калдың, мен баары бир айтмакмын, айтпай койсом эмне кылмаксың деген сөздөргө чейин бардык. Анан эми мен да сенин тандооңду туура кабыл алам, Айза, сен да туура түшүн. Балким баягы мага жиниң келип атып мындай сүйлөп аткан болушуң керек деп ойлойм. Эми бул чечим менин оюмча экөөбүз чайлаштык, бири-бирибизди туура түшүнүштүк. Жерде эч кандай жаман нерсе деле болгон жок да. Ошондо өзү биринчи сизге сүйлөп берсе, сиз башка чечим чыгармаксызбы? Жайым, бул келгиле, бул теманы жабалы, бул трагедия кылбайлычы. Баары жакшы эле болгону гана Мерболот мырза өзүнүн талаптарында айткан эмес. Мага ушундай турмуш курган кыздар келбесин деп айткан эмес, ошон үчүн биздин редакция киргизди да. Эми чындап балким ал эле себеп эмес, балким чындап экөө бири-бирине төп келбей алгандыр. Ошон үчүн бул эч кандай трагедия эмес, баардыгы жакшы. Биз редакция менен сүйлөшүп да кийинки чыгарылышта балким жаңылыкты айтабыз. Азыр биз Айзаны кет деп айта албайбыз, анткени ушундай сонун татынакай кыргыздын кызы келип отургандан кийин биз да бунун бактысын тапканга аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде эч кимге таарыныч болбосун. Бул жашоо турмушту реалдуу кабыл алыш керек, Айзайым. Ошон үчүн сиз да бактыңызды тапкан аягына чейин күрөш. Эч качан сынбаңыз, чөкпөңүз, алдыга кетиңиз. Анткени биз сизди колдойбуз жана сыйлайбыз. Бул жакка отуруп берип коюңуздар. Жалпы редакция менен сүйлөшүп, кийинки чыгарылышка Айзайым катышуучу болуп калабы? Аны биз эртең 5-күнү 20:30 көрө аласыздар. Бексултан мырзага дагы талапкер Медина айым келген. Куш келипсиздер, келиңиздер. Экөөңүздөрдүн басканыңыздар да окшош экен, баардык окшош берет экен аябай эле, түп келишип, Сиздер эмне болосуздар мындай ачык эле айтпасаңыз деле. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Медина айым кандай болот? Бексултан мырза сиз күткөндөй мырза болуп атабы? Мамиледе. 50%ге ооба. 50% эмне жетпей атат ошондо? 50% дагы байкаш керек болуп атат. Эмнеси кичине мындай, бул жагы ушундай турбайбы деп ойлонуп калып атасыз? Дагы убакыт керек деп ойлойм. Жок, мындай өзү мындай үстүртөдөн караганда мындай сизге дал келе тургандай эле болуп атабы мырза? Ооба. Жакшы анда, сизге. Мен кошумчалап коем, сиз кичине түшүнбөй калдыңыз окшойт. Өткөн эфирде бизден сурап атканда ортоңордо жылуулук жок, эмне мындай отурасыңар депчи, анан ошондо айткам мен.
азыр көп болсо бир 10%га бири бирибизди таанып калдык, эми мындай биринчи канамдарды кылып баштадык деп айткам да. Анан бүгүн ушу айым 50% деп калыптыр. Бул жаңылык экен, жакшы ошондо. Бул жакшы эле, мындай чоң эле кадам. Анан кечирип койгула. Анан эмне үчүн 50%га секирип кеттик, ошону айтып кетейин. Ондонбу дароо эле 50? Бизде негизи өткөн жумада бир эле жолу көрүштүк. Анткени менин да убактым кичине тарыраак болуп, анан аябай пландаштырганбыз ошол күндүчү. Анан бир жумада боло турган окуя бир күндө болуп кетти го дейм. Бир сыйра приключение болуп кеттик, Бир күндө аябай жакындашып, мындай башкача жакындашып кеттик да, мындайча. Үйлөнүп алган жоксуңарбы эле? Жаман ойдо эмес, конечно, ойлогула, имеется в виду. Эржан мырза андай ойдо эмес. Как будто уже күйөөмдөй эле приключение болуп кеттик да. Андай сезимди Бексултан мырза кантип алып келди? Кантип? Аны видеобуз бар, видеодон азыр айтып беребиз го. Кетти анда. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Ой, баракелде. Бул видеого кирбеген дагы аябай көп нерсе болду. Ошол жөнүндө айтып кетейин. Негизи биздин планыбыз башында мындай болчу. Мен айтып кетейинчи, мурдакы немеде айткамда мен ошо суроо берилген эле мага. Кандай максатыңыз бар жигитиңер менен же күйөөң менен деген. Аны мен айткам, мен өзү саякаттаган жакшы көрөм, Египет, Турцияларга барып келгем, Москва, ошентип эми өзүм ошо эмоция алам депчи ар бир саякаттангандан. Анан кийин хотелось бы ошо жигитим менен либо күйөөм менен горнолыжный базага барып келгенге депчи, анткени өзүм дагы даже барган эмесмин да ал жака. Анан кийин ошону бул кабыл алып, эметип, ошону подмечать этип калыптыр мурдакы немеде. Анан кийин сразу ошону айтты. Анда барсак ошол жака барайлы деди. Бүт нерсени өзү көтөрдү, и так в целом бул эме аттарга да барганда деле баарын өзү көтөрдү да. Мага эчтеке деген жок. Бензин жок. Анан кийин ошентип менин настроениям көтөрүлүп, прям ошол күнү аябай жакшы башталган да негизи. Настроениябыз сонун болуп, пландап, ошентип кийим таңдап, анан музыканы коюп алып машинага кетип баратканбыз. Анан кийин ошо как раз тоо үстүнө чыгайын деп атканда токтоп калдык да. Көрсө бул эме жанакы машинага цепти коеюн дептир, тоого жакшыраак чыгайлы депчи. Бул жерден мен айтып кетпейинби? Макул. Уруксат берсеңиз. Мындай Вуди Аллен деген бир режиссер айткан сөзү бар экен, эгерде Кудайдын күлкүсүн келтиргиң келсе, өзүнүн пландарың жөнүндө айтып бер деп. Бизде ошо сонун пландарыбыз бар эле, горнолыжный базага барып, сонун видео тартып, өзүбүз да мындай кичине бала кезге кайтарып мындай ойноп келебиз депчи. Анан баратканбыз сону эле, анан Кашкасу деген айылдан мындай чыгып баратканда эле машинамды дагы даярдап баргам. Мындай ишенип баргам да өзүм машинамачы. Баратканда эле машинам чыкпай койду кардан. Сыйгаланып элем, эмне кылсам да, ары кылам, бери кылам, вообще болбой койду да. Анан план Б бар эле менде. Ошо чынжырды алып алдым эле. Бирок ал эски чынжыр эле, бир
15 жыл мурун бир атам алган бир чынжыр эле да. Мындай эле планбай эле да мен аны колдоном деп деле ойлоопмун. Анан чыгып алып туруп аны да кийгизейин десем ал дагы болбойт. Биягынан тартам, тигинен тартам, анан эч бир болбой атат да. Чынында бул айымдагы машинадан чыгып келат да, башында отурду, жакшы эле чыдады. Отурган буга ишенип коюп эле отургам да. Отурду. Чота болбой атат бир болду. Анан чыктым да акыры. Анан чыдамы дагы мындай чеги болот да, ошодон чыгып анан азыр урушуп кетебиз го деген ой болуп кеткен мендечи. Анткени мен бир жаман сапатым бар. Ушундай бир кыйналып аткан кезде үстүдөн мындай сүйлөнүп, мындай былтыңдап, мындай характер көргөзгөндө мен чыдабай кетишим мүмкүн да. Анан катуу сүйлөп салышым мүмкүн. Анан бул айымдын ар бир кадамын угуп атам да, тиги чынжырды салып аткандычачы. Мен бирок катуу эчтеке сүйлөгөн жокмун. И в этот момент дагы башка мындай аябай жана жаман кыздардай болуп дагы таштап да эчтеке кеткен жокмун да, хотя могла бы. Бирок чыгып биринчи бирдеке айттым, жөн эле чыга берели дедим, чынжыр жок эле, чыгып кетебиз балким дедим. Анан уккан жок, макул дедим. Анан кайра пока кылып атканда кайра карап турдум. Анан кийин уже акыры айттым да, бул жактан чыга берели, лучше он өзү да айтып калды да, башка жака эле барайлы деп. Анан кийин ошентип чынжырды таштап эле койчу дедим да, бул жок эле, азыр бир выход табабыз дедим да. Бул айтат, сен мага ишенбей атасың дейт. Мен айтам, мен сага эмес, сага ишенбей аткан жокмун дедим. Просто мен азыр ушундай көрүп атам, мен көрүшүм боюнча болуп кетет дедим да. Ошентип просто эле там жардам беришти да бизге, трос менен чыгарганга. Ошо чыгып кеттик. Мен сени эми мактайын деп атсам, сен сөзүмдү бузуп койдуң да. Кой. Бул айымда ошол заматта бир сапатты көрдүм. Мага өтө жага турган бир сапат. Бул мен апамда ушундай сапат бар да, мен маминкин сынок деп ойлоп калбагыла, бирок ошол замат апамды эстеп кеттим, чын айтсам. Анткени менин апам, ата энем негизи болгон кыйынчылыктардан мындай чогуу өтчү да. Мен апам мындай отура алчу эмес. Билгениңди кыл депчи. Жоопкерчиликтин баарын мындай атама берип коюпчу. Жанында туруп, кандай бир 90-жылдагы кыйынчылыктар болду, кандай кыйынчылыктар болсо дагы мындай жанында турчу да. Бул айым дагы менин жанымда туруп, өз пикирин айтып, өтүп бараткан машинаны токтото коюп, мындай кандай кыла коелу деп жардам берди да. Керемет. Ошентип атып ушул окуядан чогуу чыктык го деп ойлойм. Жолго. Бириңиздер билип. Бирок жаман мындай кыжалат болуп баштадым да, кечинде уже күн бата баштады. Ушунчалык пландаштырган мындай күнүбүз тепке кетип калабы деп. Машинада кетип барат, эмне кылсак экен деп кетип баратсак, анан ушул айым айтып калды. Барып ат минип келбейлиби анда депчи. Ат жагат экен, мышыктар жакпайт экен. Эстеп калдым. Ошо барып, анан сонун ушундай атмосферный бир жерди таптык, сонун отурдук, дагы сүйлөштүк. Бири-бирибизди ошентип туруп, бири-бирибиздин жинибиздин четин бири-бирибизге көрсөтүп койдук. Ошонун айынан мындай 10%-дан 50%-га секирип кеттик. Бирок айта албайм, аябай жинибизди көргөзгөндөй деп. Жок, ошо четин көрсөтүп койдук, четин. Барын эмес. Билбейм, может сен көргөзгөндүрсүң, мен андай немем жок, сага жаман жинимди көргөзгөнгө. Мен мындай да, мен эмпатмын да, анан кичине давление көтөрүлүп кеткенин сездим, чын айтсам. Бул абсолютно нормалдуу нерсе деп ойлойм, анткени башка кыз болсо бир машинага отуруп эле кетип калмакпы дейм ошол заматча. Бул айым менен до конца ошо турду, до конца ошо. Анан ошол кечибизди спасать эткен негизи ушул айым, куткарган. Керемет. Эми бул нерсенин болгону экөөңүздөрдүн ошо бири-бириңиздерге да болгон кичине сезимдер ачылган болуптур да. Балким машина ошол жерге эметпей эле, ошентип кыйналбай эле, токтой эле чыгып кетсеңиздер, бул нерсе болбой алмак, мынчалык дагы сезимдер ачылбай алмак. Мен ойлойм, бул бекер болгон жок. Ошо чын эле ошо жакынданып калган. Дөңгөлөңүз кышкы беле? Кышкы болчу.
ошого 15 жыл мурда алгансыз, дөңгөлөктө. Табаша. Мен анда белек берип коеюн, сөзүңөр жок болсо, улайымга. Мединайым, бул гүлдүн сулуулугу сизге жетпейт го, бирок ошондой болсо дагы алып коюңуз. Чогуу биринчи экөөбүздүн бир окуядан өттүк. Жакшы мындай эстеп турайлы. Бул сизге. Бексултандай мырзанын жанында эч бир айым зерикпейт го, ушундай тапкычтыгы, келиңиз отуруңуз. Өзүнүн жөндөмдүүлүгү. Медина, сиздин үйүңүздөгүлөр кандай баа берип атышат Бексултан мырзага? Ооба, үйдөгүлөр дагы YouTube'дан көрдү. Анан жакшы бала экен деди, акылдуу, каяктык болот экен дейт. Айттым. Ошентип ошол мен үйдөгүлөрүм неси кичине капа эмес, эми расстроились. Жана комментарийлерге жай кийим боюнча прошлый раз кичине эметпей калыптырмын да. Ойлоптурмун мындай болот деп жөн эле, жаман ой жок эле кийип келгем да. Анан кийин ошентип эмки нормально кийинип бар деп уруш коюшту кичине. Бирок прошлый деле нормальный деп айта алам, просто ар ким өз көз карашы бөлөк да. Ошо бүгүн жабык кийинип келдим. Демек сиз болушунча элдин дагы сөзүн аткарып атыптырсыз да, бул деген жакшы. Эми эл деген биз ушундайбыз да, баарыбыз элдин алдынабыз, эл сындайт. Ата энем сага катуу тиген жокпу деп эметип калды, кичине жок дедим. Ар ким өзүнүн ою бар, эми жазат да депчи. Бул жакшы чечим, бул акылдуулук. Сиздин үйүңүздөгүлөр? Менин үйүмдөгүлөр да көрдү. Болгондо да Ошто турганда туугандарыма да жетиптир бул. Мен бир чоң эжем бар, Айжамал эжем, саламатсызбы? Кандайсыз? Ошо көрүп турат экен. Мен атамдын улуу эжеси. Сиздин бир тууган эжеңиз эмес, Жок, мен атамдын бир тууган улуу эжеси. Айжамал же салам анда. Ошо. Көрүп турат экен, анан көрүптүр Мединайымды, анан мен атама чалып алып көп чоюлбай жазга чейин үйлөп салгыла деп ошентип айтыптыр. Жагыптыр бул айым. Жагыптыр, Мен жанында жок болдум. Жаз деле кеч болуп калат го. Жазда үйлөнсөңөр чоюп калат. Эртең үйлөнөлү. Силер дагы бир жолу жоксоңор 100%га толукталчу деп болуп атат да, бир свидание жетпей атат да. Негизи адам бири-бириникин билсечи, сезсе ал дароо эле үйлөнөт. Эгерде сезбесе жүрө беришет да. Ошон үчүн эгерде да убакыт бар дем кенен. Бирок биз бүгүнкү эртеңки эфир биздин акыркы эфирлердин бири болот. Бирок биз көрүүчүлөргө да аны кийинки чыгарылышта айтайын, кандай болот, биз кандай чечтик. Демек сиздердин мамилеңиздер уланат. Келиңиз Бексултан. Азаматсыз. Ошентип бизде чайга чыккандар, мамиле улангандар, эки жолго түшкөндөр болду, ортодо бактылуу болгондор да болду. Дагы да болсо бизде бир эфир бар. Бир эфирден кийин кимди ким чайга чакырат, да кандай болот экенин биз алдыда көрө жатарбыз. Анан мен сиздерге суроо бергим келип атат, болгону баардык катышуучуларгачы. Ортодон кайсыл катышуучуну сиздер байкадыңыздар, чындап турмушка чыгам, чындап үйлөнөм деп келген? Бизде эми эң көрүнгөн эле Төлөгөн мырза го дейм. Төлөгөн мырза талапкер да. Анан Гүлкайыр айым деле мындай тие турган айым болуп көрүнүп атат мага. Сизчи? Мен тийбейм. Мен болсо даяр элем негизи. Адамды жакшы билсем эле калган жеринен баары эле даяр. Мен да айта кетсем, мен көз карашым боюнча
жана уккандарым боюнча Тажгүл айымда. Анткени каждый раз же бизде жаңы талапкер мырза деген сайын мага мага болсо экен деп чачым жая калайбы деп билесиздер. Ошондой жактар бар. Жок, чынында тамашасы жок, мындай той хочу, күйөөгө чыккым келет деп көп айтып калат да. Ошонусуна ишенем. Жана Гүлнара айымды да айта кетпесек болбойт. Гүлнара айым эми кызы да аябай ширин бир кызы бар. Когда папочку принесете деп каждый раз айтат. На Новый год. Анан ошентип Гүлнара айымды да айта кетмек. Мырзалардан билбейм. Сиз өзүңүзчү? Өзүңүз да билбейсиз, мейли, рахмат. Менби? Мен даярмын, давно даярмын. Вот Нурсултан точно даяр эмес. Мен ойлоп атам, менден же боюмдан коркуп атабы. Боюмдан? Мен боюм. Узундуктан коркуп атабы талапкерлер, билбейм, же бар экен коркуп атабы, же билбейм эмнеден коркуп атат, же возраст. Жаштарда Инстаграмдан жазып атат, 28-де мен сизге келсем болобу, же эмне деп жазып атышат. Келе бериңиз деп койдум, бирок талаптарымды 35 жаштан кылгам да, бирок кичине жашыраак болсо деле, мындай ответственный адамгерчилик болсо. Сизден улуу канча жаш улуу болуш керек талапкериңиз негизи? Улуу айырмасы жок, мындай 50 жаштагылар. Нет, 50 жаштагылар да болот, бирок мындай жаш көрүнгөндөр болот го, активный мындай. Мен өзүм активный болгон үчүн мага да активный. Эгерде сиз 50-гө чыксаңыз, же 55-ке чыксаңыз, бирок спорт менен жүрсөңүз, тың болсоңуз, анда Гүлнара айымга биз талапкер кылып сизди күтөбүз. Мурда эле айтыш керек болчу да. Канат мырза, мен Гүл айымга жооп берип кетейинчи. Анткен жоктун эле актанып. Жок, өзү чындап эле мен жакшы ниет коюп келгем да бул студиягачы, ушул жактан узатылсам деп, эл эжеде эле барып айтам күндүгө, каждый эфир башталган сайын. Эми бирок анчалык эмес, просто бунун тамашасын кээ бирки адамдар туура эмес кабыл алып калат да, типа бул тиги кыз болбой эле калыптыр депчи. Ошого айтып кеткеним. Ассаламу алейкум, Канат мырза. Катышуулар, мен бул жерден 100% күйөө тие турган айымдарды айта кетсем, бул жерде биринчи эле Гүлкайра айым. Эми жашта келип калды уже, мындай даяр. Жакшы эле келат беле. Эми жок, андай майда айткан жокмун. Эми мына даяр да уже күйөө тийгенди. Экинчи Гүлнара айымды эле көрүнүп турат, даяр экен уже мындай. Ата керек экен. Үчүнчү Адинай деле уже сырттан эле көрүнүп турат го. Тиерге даярын. Төртүнчү болду Тажигүл го дейм. Тажигүл уже биринчи көргөндө эле уже сезген, бул уже айтып атты эле кыйналып атам деп. Тамаша бар. Сүйлөйт деселе мындай сүйлөй бербейм да, ойлонуп сүйлөгөчү, билин, а то эртең дагы. Сиз ошентип эле өзүңөрдү ишендирип аласыздар адамдардычы, актанып эле. Жок, просто адамдар не то ойлоп калышат да. Келе Гүлкайра айым сүйлөйм деп атат. 1 саат болду Гүлкайра айым микрофон кармап турганына. Мына. Мен Нурсултанга жооп бергим келип атат. 30 жаш бул аябай эле карып кеткен жаш эмес. Бул вообще золотая середина да. Биз 30 жаштагылар түшүнүп сүйлөйбүз. Силер унчукпагыла жаштар. Жүрөбүз 18 жаш бойдон калып калган да. Мен жүрөгүз 18. Мен деле ошо Тажигүл деп ойлойм биринчиден. Ошо Тажигүл турмушка чыкса да мындай тыкылдаган аябай сонун келин болот да, мен оюмча. Мындай жеңелер бар го, аябай тыкылдап тойлорду бүт бар эле өздөрү тейлеп салганчы, ошондой сонун келин болот деп ойлойм. Андан кийин Гүлнара айым. Бирок Гүлнара айымдан эмнеге келбей атат талапкерлер деп ойлосом, өзү аябай сильный адам, мындай күчтүү, энергетикасы аябай күчтүү, ошон үчүн эркектер келгенден коркот. Мындай өзүнөн да аябай күчтүү эркек керек деп ойлойм. Балдардан болсо, мен оюмча балдардан эч ким жок. Мындай 100% үйлөнөбүз деген. Эржан билбейм. Бирде даярбыз, Ержан мырза даяр, Бердибек мырза даяр, мен даярмын. Негизи даярбыз да. Анан Бексултан мырза даярбыз, Кудайым буйрса. Бул жерде кыздардан айта кетсек,
даяр айым мындай сразу макул болуп мындай жылдызы дал келип калса турмушка чыга турган Тажыгүл айым буюрса. Канат мырза, саламатсызбы? Мен ойлойм, бул жерде баардык эле кыздар даяр. Если өзүнүн адамы келсе эле да. Анан балдардан деле даяр баардык элечи. Баягы бул жерде баарыбызга эле бири-бирибизди тамашалап, эркелеп эле айтып коюшу мүмкүн, бирок баягы Кудайым пешенеси баягы эме болуп койсо, баардык мисалы Сымбат айым даяр, Тажыгүл даяр, Альбина, Гуля, бул жакта баардык эле даяр да, балдардан дагы баардык даяр. Просто баягы өз адамыбызды жолуктура элекпиз жана өз адамыбыз келе элек деп айтмакчымын. негизи баарыбыз эле ошол ниетте келгенбиз да, үйлөнөлү депчи. В глубине баарыбыз эле үйлөнгүбүз келет, турмушка чыккыңар келет. Бирок биякта 100% баягы Тажыгүлдүн сөзүн угуп калганда, менден кичүүлөр турмушка чыгып эртерээк турмушка чыгышым керек. 100% Тажыгүл даяр да. Бул тамаша эмес экен да Тажыгүл айым. Ниет коюп атасыз дагы эмне? Ниет койгон адам эле үйлөнүп турмуш куруп кетет негизичи. Негизи баарыбыз эле ошол ниеттебиз да, биякта баарыбызга ийгилик негизи. Саламатсыздарбы барыңыздарга. Менин оюмча бул жерде баары эле даяр. Болгону өзүңө талаптарыңа жооп келген адам болсо эле баары эле үй бүлө курчудай болуп отурат деп ойлойм мен. Жакшы. Нурлан мырза неге аз сүйлөп калган мынча? Жок эми ыңгайы келгенде темирди ысыкты бас дейт го. Ошо ыңгайы келгенде эле сүйлөйбүз да. Бул только Нурсултан экөөбүз ортого чыкканда гана сүйлөйт. Нурсултан мырза бери 2 жолго түшкөндөн кийин кандай болот жашооңуздар? Бүттү бары, калган жок айлам, көңүлүм дагы, чын сүйүмдүн билбедиң баркын, айткан сөздөрүң, айт кимге калды, сүйбөс адамды, сүйгөнүм деп мен, күйбөс жаным, күйдүрүп кеттиң, менден кетип, айт кимге жеттиң, болду мени сен издебегиң. Рахмат чоң. Эми криптовалюта деп жүрө бербейин, сүйүпүн. Негизи Канатбайке рахмат чоң. Бул ыр негизи чынында Нурсултан мырза менен таанышканга чейин чыккан ыр болчу. Аябай бунун текстин дагы өзүм перевод кылып, котормосун өзүм жазгам. Ошо аябай жагып калган бул ыр. Анан ошо бул эми айта кетейин, Нурсултан мырзага чейин чыккан ыр. Анан кийин бул ыр чыккандан кийин анан ошо Кайсы ырыңыз чыкты бул ыр чыккандан кийин? Ушул ырым Нурсултан мырзага чейин болчу, таанышканга чейин. Нурсултан мырзадан кийин кайсын ырдадыңыз? Ушун ыр. Аз даяргым келе атат келдимчи. Барыңар, ооба, карап туруп чыгат. Экөөңөрдүкү бүтпөй алгандай эле сезилип атат, Гүле экөөбүздүн отношениясы до конца бүткөн жок да, биз болду, ушу менен бири-бирибизди жаман көрүп, вообще сүйлөшпөйбүз дегендей маниде бүткөн жок да. Биз дальше эле экөөбүз сүйлөшө беребиз, бири-бирибизди жакынан тааный беребиз. Анан пока байкаштыра беребиз, балким буйруса эми келечекте эмне болуп кетет, эми Кудай билет, эми бирок жакшы эле отношениядабыз да, эч кандай бири-бирибизге андай обида жок, жаман көрө турган нерсе жок. Мурдагыдай эле сүйлөшүп атабыз. Жок, андай сүйлөшсөңөр. Багында Сымбат менен да чайга чыгып келип туруп кийин ушундай мамиледе калып, Гүлө кеткенде Гүлө өтүп кеткен го. Эми азыр жаңы кыз келечен Гүлө менен ушинтип алаксып турат го дейм. Айтып кетерим ушу эми чечкиндүү болгулачы Нурсултан мырза. Бул эфирден сиз токтоду, болду, мага мындай кыз кереги жок, мен эме кызганат экен, болбойт экен, кармагым келген жок дейсиз да, анан кайра болсо бир кое бербейсиз да, бир кармап да турасыз да, чечкиндүү болбой жатасыз да, бул болбойт. Анан кийин эфир башталып электе видеодо сиз болсо Гүланы кое бербей, мажбурлап сүйлөшөлү деп чече албай жатасыз. Ошо биз видео тартып атсак, Гүлө келчи сүйлөшөлүчү деп бир жакка алып барып, бирдеке айтып атты да, сен ачык эмнени сүйлөштүңөр да? Гүлайымды бир талапкер келип туруп алып кетип калат, анан ошондо чуркайт окшойт мырза. Ооба, негизи Канат мырза ушул нерсеге айтып кетейин. Ушундай нерсе болуп атат. Нурсултан мырзанын сөзү баардыгы чындык. Экөөбүз сүйлөшө берелик деп атат дагы, бирок эми баардыгы токтоду. Мен андай кыла албаймын да.
андай такыр кыла албайм. Же биз официально полностью монда ачык сүйлөшөбүз. Мен эч кимден жашынгым келбейт жана жашыргым келбейт. Ачык полностью мындай сүйлөшөбүз. Же болбосо болуп токтой дейт. Анан бунун чечими токтотуу болду. Анан биз бардыгын чечтик. Ошондуктан мен деген талапкерин деле күтөм. Гүлайым, сиз ошондо тарынган жоксузбу Нурсултанга? Эмнесине тарынам? Эч кандай капачылык жок. Вообще капачылык. Неге тарынам деп эле урушуп кирбейсиз жана Альбинадай эле. Тарынам деп отуп эле. Катышуу болгондон кийин Сен нары же смотрите. нары болчу мындай. Айта кетейинчи. Макул сыртта сүйлөшүп жүргөндө, мисалы көрүшпөйбүз эле, ушу бүтүрүп деле коймокмун да. Мисалы катышып аткандан кийин эртең эле көрүшөбүз, бири-бирибизди карап, неудобно боло берет да, мисалы мен бирөө менен жаман көрүп сүйлөшө албай атсамчы. Гүлайым эгерде ушунчалык эле сүйлөшкүсү келбей атса, жакшы эле отношения калабыз деген мен. Эч кандай кыз жигиттик отношения эмес да биздикичи. Ушунчалык сүйлөшкүсү келбей атса, анда мен деле ушунчалык көңүлү калса, мен деле кыйналгым келбейт, дальше сүйлөшө беребиз. Макул, түшүнүктүү болду окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы биздин өзгөчө бир талапкер мырзабыз бар. Талапкер Эсен мырзаны кол чабуулар менен тосуп алалы. Өзүнүн гүлдүкесин алып, 5-сезон аяктагыча деп. Эсен мырза, ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Келиңиз, орындуктан орун алып бериңизчи. Эсен мырза кимге келди? Куш келипсиз. Эсенбек мырза, өзүңүз жөнүндө тааныштырып бериңиз. Кичине толкундан отокшойсуз эфирден, баары карап атса. Микрофонго. Кичине болот. Менин атым Эсен. 95-жылкы болом, жашым 30да. Өзүм боюнча айта кетсем, мурун бир турмуш кургам. Кийин 2 жолго түшүп кеттик. Бир кызым, бир балам бар. Канча жыл болду? Уже 2 жолго түшкөнүбүзгө 4,5 жыл болду. 4,5 жыл болду, Эмне жумуш кыласыз өзүңүз? Мен буга чейин жаштыгымдын баарын 9-10 жыл почти военный болуп иштедим. Баткенде, Бишкекте, Ошто. Андан кийин уже бир серьезный ДТП болуп, аябай чоң кырсыктап төшөккө жатып калгам. Ошондон кийин комиссия албай койду кайра жумушка. Анан айла жок иштеш керек, дальше оокат кылыш керек. Анан миграцияда Москвада жүрдүм. Ошо келгениме 2 жума болуп калды. 2 жума болду. Биз жолуктук долбоорунда алайым эмнесин жактырдыңыз өзгөчө? Силерди көрүп турабыз Инстаграмдан. Өзүм жакта водитель болуп иштейм да. Постоянно Инстаграмдан көрөбүз, карап. Ал кыздын мындай характери жагат. Ачык айтканы русская характерная да. Зла не держит дегендей өзүнө. Тажигүлайым. Кечке эле мени кошо бересиздер. Андай атын айта берет окшойсуз. Кимге келдиңиз? Айта берейинби? Айта бериңиз. Сымбат айымга. Сымбат айымга талапкер келерим менен Нурлан мырзанын беттери кызарып кетти го. Кызарып кетти, кан жүгүрүп кетти. Кел отуруп бериңиздер, келиңиздер. Бетке айтканын характерин жактырдыңыз. Дагы өзүн алып жүрүшүн, анан мындай жакындан таанышып билейин деп келдим да. Нурлан мырза, өзүбүздү карманабыз. Ыйлады. Тамаша болуп атабыз. Келиңиз анда, биз Сымбатка берели. Саламатсызбы? Келгениңизге чоң рахмат. Эмне айтайын? Чайга чыгып келесиздерби? Анда биз мырзаны да толкундантпай, анда чайга чыгаралы анда. Келиңиздер, бардыгыбыз ордубуздан туруп.
чашасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Албетте, бүгүнкү чыгарылышыбыздын соңунда бизге катышуучу Сымбат айымга Эсен аттуу мырза келип отурат. Биз сиздерди эртеңки чыгарылышка чейин убакыт берели. Анда сиздерди эфирден узатып коелу кол чабуулар менен. Эгерде сиз талапкер болуп келем десеңиз, бул жолкусу сиз кечиктиңиз, бирок биздин редакция менен байланышып, кийинки чыгарылыш качан болот, ошол чыгарылышка чейин биз менен бирге болуп турсаңыздар, биз сиздерди талапкер катары каттап коебуз. Ошон үчүн алдыдагы номерлерге байланышабыз. Эми жашоо экен, турмуш экен, биз канчалык аракет кылбасак да, кээ бир биздин жуптар табышпай калып жатышат, кээ бирлери табышып жатат. Демек, бири-биринде болгон сүйүү өчөлөктөйм. Ушул сүйүү барып ак никеге айланса экен деп биз аябай аракетибизди кылабыз. Андыктан сиздердин колдооңуздар биз үчүн ар дайым дем берет десек болот. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченеми өнөктүн ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Эртең көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпион.